Өлкөнүн башкы маалымат каналы Берүүлөрүн Алатолаев менен улантат. Кызматта Каныкей Бозгонова, амансыздарбы. Бүгүн 8 декабрь радио жана телекөрсөтүү кызматкерлеринин кесиптик майрамы белгиленүүдө. Тарыхка кайрылсак, өлкөбүздө эң биринчи радио уктуруу мындан 94 жыл мурда обого чыкса, алгачкы телекөрсөтүүлөргө 67 жыл болду. Ал эми бул майрамды белгилөө жөнүндө токтом 30 жыл мурда кабыл алынган. Мына ушул күндүн мааниси тарых таржымалы туурасында берүүбүздүн майрамдык чыгарылышында кеп кылалы деп атабыз. Мейманда Улуттук телерадио корпорациясынын биринчи каналынын баяндамачысы, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, акын Атахан Кожогулов бар. Атахан мырза, саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Учурдан пайдаланып, сизди жана жалпы биздин кесиптештерди кесиптик майрамыбыз менен куттуктайм. Рахмат, бар болуңуздар. Сиздер дагы чын дилимден бүгүнкү жалпы кыргызстандыктарды дагы бүгүнкү улуттук телевидениенин, радионун күнү менен куттуктайм. Бүгүнкү берүүбүздө эми радио жана телекөрсөтүү коомдук турмуштун маанилүү бөлүгү деген теманы коюп койдук. Ошол тегерегинде сөз кылалы деп атабыз. Сиз эми дээрлик өмүрүңүздүн жарымынан көбүн ушу телеге арнаган адамсыз. Багы биздин көрүүчүлөрдө замана студиясы менен сиздин багы ассоциация болуп калган учурлар дагы болуш керек биздин көрүүчүлөрдө. Азыр эми сөзүбүздү ушул күндүн маанисинен баштасак деп атам. Бул эми жөн эле дата эмес, жөн эле багы шан шөкөт уюштуруп майрамдоочу күн эмес. Бул күндүн сөзсүз түрдө мааниси бар да. Ооба, биздин майрам жалпы эле телекөрүүчүлөрдүн майрамы деп ойлойм. 1996-жылы Кыргыз Республикасынын эл артисти, легендарлуу режиссер Балташ Кайыповдун жеке демилгеси менен ушул күн сунушталып президентке ал кездеги Акаевка. Анан ушул күндө ал киши айтты, макул мен указ чыгарып берейин. Ушул 8 декабрь Кыргыз телекөрсөтүүсүнүн эфирге чыккан күн экен, божомолду алганда. 1958 жылы декабрда чыгышыптыр да. Анан болжол менен ушул күн деп туруп, ошол Балташ Кайыповдун жеке демилгеси менен ушул күн майрам болуп калды. Эми өзгөчө биздин улуу өкүлдөрүнүн айтканына таянсак, алгач радиону 31-жылдан баштап Кыргызстанда радио көрсөтүлө баштаган да, айылдарга чейин анан ийик жерге килип коюшуп, табак деп коюш экен. Ошону бир маал жаңылыктарды угуш экен. 31-жылдан баштап уга башташтыр. Ал эми 1958-жылдан баштап телевидение ар бир үйгө кирип баштады. Кара ак түстөгү черно-белый деп коет го ошо телевидение. Анан улуумундун өкүлдөрү айтып калат. Ой, бир айылда бир көп болсо бир 4-5 телевизор бар дейт. Колунда бар адамдар. Анан канча бир көчөдө бир телевизор болсо, ошол кезде адамдардын пейили бүт айыл чогулуп келип, ошол ал деле бир аз убакытка көргөзөт экен. Анан фильм көргөзөт экен, жаңылыктарды окуйт экен. Азыркыда 24 саат телекөрсөтүү жок да. Анан биринчи оператору Курманбек Өгөбаев, Кыргыз телевидениясынын. Биринчи дикторду отургузуп, камераны койгон. Биринчи диктору Сайнеке Жунушалиева. Ушул тарыхты биле жүргүнүз жакшы да. Анан телевидениянын келиши өзгөчө укмуш майрам болгон. Кээ азыр телевидениени эч ким көрбөй калды деп айтып атышпайбы? Бул туура эмес. Азыр бул ар бирибиздин колубузда телефон бар, ошол биздин жетишкендик, биздин көрсөтүүлөрдүн мыктыларын ушул телефонго салып бердик, А бирок айыл жергесинде эртең менен туруп заманадан баштап телевизордун ар бир кыймыл аракетин бир туура эмес сүйлөп көрөлчү. Бул диктор же болбосо алып барчу монтип сүйлөп койду. Бул жерде монтип койдуңар деп. Азыр деле көрүп атат. Анан кээде айтып калышат, силер ушул бийликти эле мактай бересиңер деп. Алар туура эмес жаңылыштыктар да болот да. Биз улуттук теле радио берүү корпорациясыбыз. Биз эң башкысы улуттун бүтүндүгү, мамлекеттин кызыкчылыгын ошону биз чабышыбыз керек. Биз колдош керек. Анан калыс болушубуз керек. Ошол учурда дагы биз жакшы жактарын көбүрөөк айтуу биздин милдетибиз деп ойлойм. Эми бара-бара телевидениенин биз алдыңкы өнүгүп кеткен Европаны карасак, ал жерде деле азыр гезит окулбай калды деп атпайбызбы? Китеп окулбай калды деп атпайбызбы? Жок, тескерисинче гезит жана күнүмдүк басмасы телевидениенин мааниси
кайсыл убак болсо дагы күчөгөндөн күчөп отурат, мындан жогоруда отурат да, бирок ошол учурда биздин ошо иш алып барып аткан журналисттер, режиссерлор, операторлор баарыбыз мындай жаңыча иштеп, талап бөлөкчү болуп атпайбы? Ошого карата иштешибиз керек да. Кыска, нуска маалыматтарды беришибиз керек деп ойлойм. Сиз өзүңүз үчүн бул күндүн мааниси кандай? Катардагы эле майрамдардын бири болбош. Жок, баягы ар бир күн тирүү болгондон кийин ар бир күн адам баласына тирүүлүктүн ар бир күнү кайталанып келбейт. Бүгүн отурабыз, ушул күн кетти. А бирок ушул кесипте иштеп аткандан кийин, анан ушул кесипке сүйүп иштеп аткандан кийин, ошондуктан мен телевидениянын 8 декабрь 96-жылдан бери өзгөчө күн. Өзгөчө бул күндү өзгөчө бир күтөм, чыдамсыздык менен. Ушул күндө эсимде, жылыга 8 декабрда сыртта жамгыр жаап атпайбы? Ушинтип жамгыр жаап, анан карга айланат. Мүмкүн алгачкы карда болуп калат да кээдечи. Анан ушу баратканда эстейм ушул 8 декабрь жамгыр жаайт, аппак болуп кээде айлананын баары аппак болуп калат. Анан өзүм дагы, менин үй бүлөм дагы ушул күндү өзгөчө күтөбүз. Телевизорду иштетип коюп жакшы нерселердин баарын көрөбүз. Биздин канал дайыма улуттук каналда турат. Анан өзгөчө күтөбүз. Сиз баягы эфирге чейин айтып калбадыңызбы, ушул улуттук телерадио корпорациясында иштеп атканыңызга дээрлик 30 жыл убакыт болуптур, э? Бул мезгил ичинде сиз ушул кыргыз телевидениясы менен бирге тагдырлаш болуп, анын жашоосу менен бирге келатасыз да бүгүнкү күнгө чейин. Мындай кыскача бир көз алдыңыздан өткөрсөңүз болобу? Кандай өзгөрдү ушул 30 жыл аралыгында? Мен быйыл 93-жылы 3-мартта келип киргем, ошондо 23 жашта болчумун. Анан ал кезде телевидениеге кирүү деген ар бир эле адамдын бактысына жазыла берген эмес. Бул телевидениеде иштеп калган өзгөчө болчу да. Анан улуу адамдар менен ошол көз алдымда мен көбүнүн көзү өтүп кетти, санап коеюн. Балташ Кайыпов, кыргыз телевидениясын түзгөн адам ал. Ташкенттен окуп келип, Орозбек Чолпонкулов, Амантай Ниязалиев, Сагыда Бакирова, Карима Абдиева, Сагын Имакеева, кадимки Советбек Жумадыловдун жубайы. Ушул бир топтору көз алдымда да. Анан мен тарых факультетин бүткөм, бирок ыр жазгандыктан ушул жерге тагдыр буйруптур. Анан өзүм деле телевидениеда иштейм деп ойлогон эмесмин. Эмне болуп келип калгансыз? Мен биринчи ушу университет 92-жылы бүтүп, анан номер 5-мектепке мугалим болуп иштедим. Мугалим болуп иштеп, анан мугалим болуу өтө кыйын экен, чынын айтканда. Анан Сүйүнбай Эралиев ошо 5-мектептин жанында жашачы, а кишиге бир күнү Кудай буйруп жолугуп калып, анан ырларымды бердим да. Сүйүнбай агай, мен ушундай ыр жазам, ырларымды көрүп бериңизчи деп. Көрүп берсем, бир күнү берип коюп унутуп калыптырмын. Анан мектептин директору Турдубек Кубаталиев деген агай бар. Ал агай айтат бир күнү, Сүйүнбай Эралиев сени издеп атат. Сүйүнбай Эралиевке барып жолук. Бул 93-жылдын февраль айы болчу, аягы. Барсам күтүп, ой, сен сонун ыр жазат турбайсыңбы? Мен кесиптерге дегенде билбейм эми, сен телевидениеге барып иштеп көр dedi. Анан коркуп атам, мен телевидение кантип иштейм, барбай эле коеюнчу аяка дедим. Анан айтты, мен түгөлбай казаков айтып койдум. Бир бала барат, ал мен поэзиядагы жакшы көргөн балам деп айтып койдум. Сен барып сурайт, сен ырларыңды көтөрүп алып, о чыккан чыкпагандарын түгөлбайды ыр жазат, ага көргөз. Анан сен сураса билем деп айта бер баарын dedi. Анан мен ойлоп койдум, билбесем же микрофондон интервью алгандычы. Десем, билем деп айта бер, анан үйрөнүп кетесиң, ыр жазган киши деген колунан баары келет dedi агай. Ошентип, ошол кишинин күчү менен ушул телевиденияга кирип калдым. Азыр эми бир эле ирмем артка карасам, ушул бир эле ирмем өтүп кеткен дейт. Ушул жер Куттуу студия, биздин улуттук телевидениянын жүрөгү ушул Телемунара. Телемунарада алгач ушул жерден чыккам эфирге. Алгач эле заманада иштеп баштагансыз. Алдабей драмалык редакциясында иштеген. Алгач ушул жерден Жыргалбек Касаболотов, Эрнис Асыйгулу деген калемдештерим менен маек апардым. Биринчи. Сүрдөгөнүм айт, сүйлөй албайм.
ушундай анан Байма Жапарына бар го, эже айтты, ал кезде эже орун басар болчу түгөл база. Ушундай бир бала келди, жакшы апарды деп койду эжечи. Жакшы апарды, ой, сонун апарды деп койду. Каякта жакшы? Мен сөзүмдүн баш аягын таппайм. Сүрдөйм, бул жер ушул жерде отурдук мынакей. Аны запись болду да. Анан ошол түз эфирдин режиминде жазды. 20 мүнөт маектештик. Ошол алгачкы көрсөтүүм болду. Анан жакшы деле болгон жок, бирок ошентип жакшы деп мактап мага кичине шык берип койду да. Апара алат экенмин деп ойлоп анан кийин мындай иштеп кеттим. Жогоруда биз баягы телерадионун коомдогу ордун айтып атпайбызбы? Дагы деле баягы телевизорду азыр эч ким көрбөйт деген менен көрүп аткандыгын, ошол баягы расмий жаңылыктар болобу, биздин улуттук баалуулуктар болобу, мына улуттук биринчи канал бизге жаңылык эле берет деп ойлош керек. Баардык тармакта берүүлөрдү берип атат. Азыр эми сиз иштеп аткан адам катары азыр деле ошол 30 жыл мурдагы салыштырасыз да. Азыр деле технологиянын өнүгүшү, замандын өнүгүшү менен күнүгө жаңы нерселерди үйрөнгөнгө туура келип атабы сизге деле? Ооба, азыркы ошо мен келгендеги менен азыр АГСте жана узкий пленка деп 10 мүнөттүккө берет да, выезд жана тартып келебиз го тыштан. Анан ар бир жасасың, 3-4 кишини интервью аласың. Ушунча эле сүйлөйсүз, ашпаңыз депчи. Аны 10 эле мүнөт да. Аны проявкага берет, аны монтаждайт отуруп алып, ал ушкмуш түйшүк болчу. Анан цветти бирөө коет, камера деген оор. Кыскасы асыркы менен асман менен жердей. Азыр кол телефон менен тартып келип атышпайбы? Азыр иштеш гана керек, изденүү керек. Асман менен жердей. Анан азыркы жаштар бизге караганда мындай жөндөмдүү да. Ошого суктанам. Азыркы жаштар жаңы бул технологияны мыкты өздөштүрүшкөн да, силердин муунчу. Мен азыр ушул биздин телевидениеде улуу муунга кирип калдым, азыр таң калып атам. Мен бир кезде кече эле жаш бала болсом, азыр орто муун, анан улуу муунга кирип калыптырмын. Бая күнү эле отуруп, бир 3-4 ага эжейлер бар экен. Аларда энди мен кирип калыптырмын. Жанагы мен айтып аткан кишилердин баарын көргөн эмес да азыркы жаштар. Алар менен мен чогуу иштешкем. Алардын кешигин ичкем, кыргызча айтканда, түбүн ичкем. Алардын батасын алгам. Анан азыр телевидениеда иштеш гана керек, изденүү керек. Азыр укмуш болуп атпайбы? Укмуш көрсөтүүлөрдү жасаса болот. Азыркы жаштардын мындай кемчилиги же жетишпестиги катары эмнени эсептейт элеңиз? Азыркы жаштардын ошол мага көрүнөт. Мындай тоң моюндук бар, менменсинүү бар. 2-3 жолу эфирге чыгып кетип жылдыз болуп калгандар бар. Анан бат эле жылдыз болуп калган, жарык күйүп жылдыз болуп кеткен жылдыздар дагы асманда. Алар өчөт да. Ошондуктан мындай жөнөкөй болуш керек. Бул улуулукка бийикке бараткан жол жөнөкөйлүктөн башталат. Элпек болуш керек, ийкемдүү болуш керек. Ошол жетишпейт жаштарга. Мен ыр жазам да, ошол мен өзгөчө жаш акындарга да, кыздарга да, балдарга да ошону көбүрөөк айтам. Силерге мындай ыр жазганыңар караганда жана пиарычы, өздөрүн пиар кылган. Ошонусу алдыга жүрөт да. Ошондуктан ошол азыркы муундун ошол жагы кемчилиги бар да. Же болбосо теледе деле ошондой дейсизби? Мыкты алып барышат, мына өзүңүз деле мыкты алып барасыз мынакей. Жабдан жакшы көрүнөсүз мына эфирден, сиз качантан бери көрөм. Бирок ошол жактын баарын өздөштүрүп алса жанагы бул тарбиядан болот окшойт. Тарбиялык жагынан өксүйт. Азыркы жалп эле муун. Мисалы автобуска кирсең жаштар унчукпай эле отурбайбы? Ошондой эле баардык жерде бар. Баардык тармакта. Баардык жерде бар. Өзгөчө биз элдин көзүндө жүргөн адамдарчы. Биздин өңүбүз мисалы ошол биздин элибиздин өңүндөй да, ошондуктан биз абдан тарбиялуу болуш керек. Өзгөчө эфирге чыккандар. Элдин көзүндө деп коет да. Мисалы сиз экөөбүз элдин көзүндөбүз. Эгер бир жерибизди көрүп калса, эл деген жаман да. Булар ушундай экен дейт. Булар ушундай турбайбы? Мына Каныкей Атахан ушундай экен деп коет. Биз ошондуктан биз аябай мындай жакшы жүрүшүбүз керек да. Элдин жана өзүңүз айтпадыңызбы? Биз каада салт улут депчи. Мен мисалы ыр жазгандан кийин биринчи улуттун каада салтын, үрп адатын
жана узчулук, чеберчилик деп коет го, өнөрүн биринчи коем. Ошондой, ошонусу менен улут да. Ошону биринчи коем. Анан калгандары кете берсин. Ошонусу менен улут. Биз Манас менен, Айтматов менен. Эмнеге мисалы мына 2 күн, 4 күндөн кийин Айтматовдун туулган күнү өтүп. Биз кичинекей эле улутпуз, кичинекей эле. А бирок Айтматовдой улуу жазуучуну жаратты кыргыз эл. О касиет ошондо да. А бөлөк Айтматовдон деле мыкты жазгандар чыккан жок да. Айтматовдой окулган жок. Айтматов эмнеге популярдуу болуп кетти абдан, Дүйнөнү 180 тилге которуптур. Анан ошол кыргыздын касиети да ошондуктан ар бир кыргыз болгондон кийин мекенчил болуш керек. Мекенчил. Ушуну каалайт элем жаштарга. Сиз жогоруда эми теледе азыр улуттук биринчи каналда баягы улуу муундун катарына кирип калганыңызды айтып атасыз. Анан өзүңүз баягы артта калган 30 жылды сар эсеп салып, мына жогоруда жаштарда айткандай, азыркы биздин бир эле биринчи канал эмес, жалпы эле ушул өлкөбүздөгү теле радиолордун эми замандын өзгөрүшүнө жараша табит, көрөрмандардын, угармандардын табити дагы өзгөрдү да, эми баягы маалымат алуудан сырткаркы теле радиого болгон талап дагы өзгөрдү да. Азыр кандай деп ойлойсуз ошол көрүүчүлөрдүн, угармандардын табити кайсы жагына өзгөрдү? Бардык эле тармак сыяктуу ошол эле маданият тармагында мына акын катары сиздин деле окурмандардын деле табити өзгөрдү. Азыр башка нерсени талап кылып атат. Ошол сыңары ошо Кыргызстандагы теле радиолор ошол элдин табитине жараша контентти канчалык деңгээлде бере алып атат, же болбосо ошол биздин угармандар, көрөрмандар эмнени талап кылып атат деп ойлойсуз? Жакшы суроо болду. Жыл өткөн сайын баягы улуу муундун өкүлдөрү бизди көрөт экен, анан жаштар көрбөй атпайбы? Мисалычы, тиги силердин улуттук каналды көрбөйбүз деп коюшат го. Анан ошол азыр эми көрүүчүлөрдүн талабы бул ааламдашуу болуп атат деп атпайбы? Ошондой эле биз жанагы биздин улуттук канал, Кыргызстанда канча каналдар бар, канча радиолор бар. Анан жанагы поезддин паровозу тартат го, ошондой биз биринчи алдыда болушубуз керек да. Улуттук теле радио корпорациясы, флагман болуш керек. Бизде жана алтын казына деген бар го. Ал жерде эмне деген байлык бар, тетиги Саякбай атабыз мына ушул биздин турган студияда Мери Субукеев агабыз тарткан. Саякбай атабыз тапкен. Ушу жерде кимдердин гана келген эмес, Айтматов келген, Алымкул Өсөнбаев, Осмонкул Бөлөбалаев сыяктуу адамдар келген да. Биз бөлөк телевидениелерге Кыргызстандагы бизден келип алып, ошолор колдонуп турган, мына бүгүнкү экөөбүздүн чыкканыбыздагы мындан 20 жылдан кийин же 30-50 жылдан кийин бул сакталып, мисалы тарых болуп калышы керек да. Анан азыр сөзсүз убакыт бөлөкчө, адамдар кыска нерсеге умтулуп атышат, кыска маалымат алганга умтулуп атышат. Бирок ошондой эле биз ар бир жана улуттук өзгөчөлүгү бар го. Биз узак сүйлөгөндү жакшы көрөбүз, ийине келтирип Манасты жараткан кыргыз, дүйнөлүк поэзиянын океанын Манасты жараткан эл да кыргыз элчи. Ошондуктан биз баягы сөзгө маани беребиз. Ошондуктан ошону дагы ойлой жүрүш керек. Анан сөзсүз жаңылыкка умтулуу биздин каналдын негизги милдети. Анан биздин каналда иштегендер дагы сөзсүз сыймыктаныш керек. Биз бөлөк каналда эмес. Биз улуттук каналда иштеп атканыбыз үчүн мына сиз экөөбүз, менин ойлойм ушундай сыймыктанышыбыз керек экөөбүз. Деп. Ошо жаңылануулар, өзгөрүүлөр тууралуу дагы айта кетпейсизби? Мында көз алдыңызда кандай? Жаңылануулар мурдагыга караганда аябай жаңылануулар болду. Мисалы, алыс барбай эле биздин бул кирип келген, аз биз отурган Жаш гвардия бульварындагы биздин имарат түп тамырынан бери жаңырды. Бүгүн бир кезде жетекчи болгон Бейшенбек Маматахунов агайыбыз айтып атпайбы? Мен бөлөк имаратка кирип калгандай болдум депчи. Эми мына силердин студиядагы түп жаңырып турат, жаркырап турат. Кандай светтердин коюлушу, бул камералардын турушу, техникалык жак. Анан биз эми ушуга чыгармачылык менен иштеш керек. Иштеш керек да.
ошол окурмандардын табитин таап, мисалы ошол дүйнөдөгү бөлөк барбай эле Россиянын ОРТ, РТР деген каналдар бар го, аларда кандай жаңылыкты берип атышат мисалы. Ошолордун жакшы жагын алышыбыз керек да биз. Анан ошону бөлөкчө кыргыздын тамырында өстүрүп берсек, жакшы программалар даярдаса болот. Бизде мүмкүнчүлүктөр бар, таланттуу жаштар бар. Эми телерадионун келечеги тууралуу дагы айтпасак болбойт. Кайра эле ошол технологиянын өнүккөн заманы, башка муун деп атабыз, ошо телени көрбөгөн, радиону укпаган дегендей, кандай деп айтышыбыз керек? Баягы фильмде да бар го. 20 жылдан кийин телевидение гана болот дегенчи, Москва көз жашка ишенбейт деген. Эми 20 жылдан кийин деле телевидение болот го деп ойлойм менчи. Телевидение, гезит, китепсиз элестете албайм да мен. Китепти баягы Айтматов канча мезгилдер өттү, бир айтканы бар экен. Кыргыз эли тарыхын ташка жазып келген. Анан мына китептер Европанын өнүгүп кеткен Англия сыяктуу, Великобритания, Европанын алдыңкы мамлекеттери асман тиреген китепканалар бар. Ошол жерден жаңы китеп чыгып калса, поэзияда болобу, прозада болобу, дүйнө тааным кандай окуп атышат, кандай алып окуп атышат. А биз ушундай болгон менен китепти аз окуйт экенбиз биз. Аз окуйт экенбиз. Анан ойлоп атам, ошо китеп, гезит, телевидение, радио келечеги дагы алдыда го деп ойлойм, жеке өзүмдүн оюм, өзүмдүн оюмда. Анан биздин программаларды да бияктан көрүп атпайбызбы? Ооба. Автобуста баратып, талаада жүрүп, тоодой салып жүрүп, мисалы Ала тоо 24-тө бүгүн кандай жаңылыктар бар экен деп жазып алып эле көрүп алып атабыз. Ошондуктан мен ойлоп атам, телевидениянын келечеги кең деп ойлойм. Телерадио коомдун бир бөлүгү катары кала берет, кызмат кыла берет деген. Биз жогоруда белгилегендей, бул телевидение, радио десе эле күнүмдүк жаңылыктарды берип туруу эмес. Анда сырткары Улуттук телерадио корпорациясы спорт, маданият, бардык тармактарды ошо болушунча биздин улуттук баалуулуктардын бардыгын ошол биздин канал аркылуу берилип, элге жеткирилип аткандыгын айта кетишибиз керек. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Эми сизге учурдан пайдаланып, жалпы кесиптештерди чын дилиңизден кененирээк куттуктап алууга уруксат берели. Рахмат. Бүгүн өзгөчө күн болуп атат. Анан баягы биз заманада чыгып ушу жерден чыгып атканда айтчу элек 8-inde. Бүгүн биздин майрам, бирок биз силердин үйүңүздөргө, ар бириңиздердин үйүңүздөргө эшик какпай Тамара Хусейновна Жаманбаеваны билесиз да, биздин устатыбыз, аябай тарбиялаган. Кичинекей ийгилик жаратсак да ушу теле алып барууда ошо Тамара эженин салымы чоң деп ойлойм. Анан биздин Кыргызстанда көрүп атат азыр ким, силердин Ала тоо 24-тү бүт көрөт да жаңылыктарды. Анан баардык кыргызстандык мекендештерди бүгүнкү телевидение кызматкерлеринин күнү менен чын дилимден куттуктайм. Бар болуңуздар. Сиздер бар, сиздер бизди көрсөңүздөр, биз барбыз. Андыктан аманчылык каалайм. Ала тообузда ар дайым тынччылык болсун. Анан сөзсүз улуттук каналды көрүңүздөр. Анан кээ бирде айтып калышат бизге сын. Мындай көрсөтүүлөр жок болуп атат депчи. Биздиги мындай концерт бербейсиңер деп. Анан мен өткөчө эле бир адамга санап бердим. Мына болууларды көрсөңүз, десем, ай бар турбайм, мен көрбөп турмун дейт. Силерде бар эле бар турбай деп атпайбы? Маданият бар экен, спорт бар экен. Мына көрдүңүздөр, бар эле бар. Жаңылыктарды Ала тоо 24-төн көрөсүздөр деп. Биз сиздерди жакшы көрөбүз. Ошол менен да ушул жалпы Кыргызстанда телевидениеде, радиодо иштеп аткан кесиптештерди дагы, сизди дагы каныкей майрамыңыз менен куттуктайм. Ыраазычылык. Учурдан пайдаланып биз дагы жалпы кесиптештерди кесиптик майрам менен куттуктап, программабызды жыйынтыктайлы. Сизге ыраазычылык билдирем. Дагы бир ирет майрамыңыз менен ишиңизге ийгилик каалайбыз. Ала тоо лайфтын бул чыгарылышы 8 декабрь радио жана телекөрсөтүү кызматкерлеринин кесиптик майрамына арналды. Мейманда Улуттук телерадио корпорациясынын 1-каналынын баяндамачысы, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер акын Атахан Кожоголов болду. Ишиңиз ийгиликтүү болсун.